Алматыда казак жокерлеринин согуш жылдарындагы ирдиктерин баяндаган бир катар жаңы чыгармалар тартылат. Казакфильм киностудиясы бул багытта бир нече долбоорлорду иштеп чыкты. Демилгелер колдоо тапса, легендарлуу казак баатырлары Рахимжан Кошкарбаев, Хюаз Доспанова жана башкалар тууралуу толук метраждуу көркөм тасмалар көрүүчүлөргө сунушталат. Ата мекендик кино тармагынын өкүлдөрү майдангерлерге байланыштуу көптөгөн жаңы маалыматтар бар экенин айтышууда. Ошентип чыгармачыл топ от кечкен жылдардагы баатырдык эрдиктери байкалбай калган жоокерлерди даңызалоого ниеттенүүдө. Также мы готовим один проект о... Мындан тышкары биз белгисиз баатырлар тууралуу долбоор даярдап жатабыз. Анда 1944-жылы советтик Караганды гезитинде жазылган 4 кыздын тагдыры баяндалат. Бир эле танк экипажында болгон бул 4 согушкердин ысымдарынан башка эч кандай маалымат жок. Одним танковым экипажем о них больше ничего не известно. Белгилей кетсек, согуш жылдарында Алматы шаар кино өндүрүшүнүн борборуна айланган. Шаарга Мосфильм жана Ленфильм көчүргөн. 1941-жылы аяк оон айында жаңы бириккен киностудия борбору негизделген. Ал согуштун башынан аягына чейин жигердүү иштеген. Анда жокерлердин согуш таласындагы эрдиктери чагылдырылган.